8-июнь. Кудайды денеңиз менен да даңктаңыз. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен даңктагыла. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 20-аят. Даңктоо же табынуу деген терминди биз жүрөгүбүздүн, акылыбыздын жана денебиздин иш-аракеттери аркылуу Кудайдын чексиз баалуулугун көрсөтүү үчүн колдонобуз. Биз дал ушул нерсе үчүн жаратылганбыз. Мындай даңктоо жыйында ырдоо болушу мүмкүн же ашкананын полун шыпыруу болушу мүмкүн. Даңктоо дегенде бир гана даңктоо кызматы жөнүндө ойлонбоңуз. Бул өтө чектелген түшүнүк болуп калат жана Ыйык китепте андай жазылган эмес. Жашообуздун бардыгы Кудайды даңктоо болушу керек. Мисалы, эртең мененки тамакты же күндүзгү жеңил тамакты алалы. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аятта ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла деп айтылат. Ичүү жана тамактануу адамдын эң негизги муктаждыктарынын бири болуп саналат. Адам үчүн тамак жеп ичкенден башка дагы эмне чыныгы же кадимки көрүнүш болушу мүмкүн. Павел жеп ичкениңердин баары Кудайды даңкташ үчүн болсун дейт. Же жыныстык катнашты алсак, Павелдин айтымында ойноштук кылуу бир нерсеге табынуу менен барабар дейт. Ойноштук кылуудан качкыла. Адам кылган бардык күнөөлөр денеден тышкары болот. Ал эми ойноштук кылган адам өз денесине каршы күнөө кылат. Же эмне, денеңер Кудайдан алган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин билбейсиңерби? Силер өзүңөргө таандык эмессиңер. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен даңктагыла. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 18-аяттан 20-аятка чейин. Башкача айтканда, денеңиз менен да Кудайга табынып, денеңизди таза, ыйык сактаңыз. Же акыркы мисал катары өлүмдү алсак, биздин дене акыры өлөт. Чындыгында өлүм денебиздин жер бетиндеги акыркы аракети болот. Денебиз менен коштошобуз. Биз денебиздин ушул акыркы аракетинде кантип аны даңкташыбыз керек? Мунун жообун Филиппиликтер 1-бөлүм 20-21 аяттардан таба алабыз. Павел өзүнүн өлүмү аркылуу машаяк даңазаланат, даңкталат жана татыктуу деп табылат дейт. Андан кийин ал мен үчүн өлүм утуп алуу деп кошумчалайт. Өлүмдү утуп алуу катары эсептесек, өлүм аркылуу машаяктын чексиз баалуулугун көрсөтөбүз. Сизге дене берилген, бирок ал сизге таандык эмес. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен даңктагыла. Сиз ар дайым ибадаткананын ичиндесиз. Ошол себептен ар дайым Кудайды даңктаңыз.